Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен биргеликте математика сабагынан өзүңдү текшер жазабыз. Мисал маселелерди чыгарып, өзүбүздүн билимибизди текшеребиз. Дептер, ручка, калемиңерди алгыла. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. Видеодо берилгендерди жазабыз ирети менен. Жазып, А, Б, С кайсы варианты туура, ошону калем менен белгилейбиз. Биринчи, 7671 кошулган 1929 сумманы тап. 3 варианттын бирини белгилейбиз, кайсы туура болсо. Экинчи, 4000 кемитилген 2809 айырманы тап. Берилген 3 варианттын ичинде бир туура варианты бар, ошону таап белгилейсиңер. Үчүнчү, 24-түн 8-ден бирин тап. Кайсы болот? Ойлонуп белгилегиле. Төртүнчү, тик бурчтуктардын жактары 2 см жана 3 см. Периметрин тап. Тик бурчтуктун жактары 2 см жана 3 см болсо, периметри канчага барабар? Белгилегиле. Бешинчи, апам 6 сомдон 5 килограмм, 4 сомдон 5 килограмм un алып, канча сом төлөдү? Маселени окуп түшүнүп, жообу канча болоорун тапкыла дагы бирини белгилегиле. Биз бул маселеге окшогон маселени чыгарганбыз, ошону эстегиле. Анда эмесе ийгилик балдар. Белгилеп бүткөн соң жөнөткүлө.